Урматтуу мекендештер, туугандар, жаңы жыл да келди. Дагы бир жолу баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Бул жыл жакшылыктардын жылы болсун. Жыл сайын жаңы жылдын айланасында жаңы жылды белгилеш керекпи? Жаңы жылдын кереги барбы? Жаңы жылды майрамдаш керекпи деп биздин коомдо дискуссия болот. Ал жылдан жылга күчөп бара жатат. Мен ушул маселе боюнча бүгүн сиздер менен пикир бөлүшөйүн дедим. Менин колумда iPhone телефону турат. Мунун зарядный устройствосу мурунку модельдерине түшпөйт. Кийинки модельдерине түшпөйт. Мен башка компаниялардын башка маркадагы гаджеттер жөнүндө айтпай эле коеюн. 30га жакын ар кандай радиондун түрлөрү бар экен. Мен абдан кыжырым келет. Баары сыртынан окшош. Уулуңдукун сурасаң, жага түшпөйт. Бири аралашып кеткен, тынбай издеш керек болот. Анан отуруп алып, ушундай өнүккөн заманда жашайбыз. Ушундай технологиялар бар. Эмне үчүн бүт компаниялар сүйлөшүп алып эле бирине бир чөтөгөн кылып эле жасап койбойбу? Деп алардын өзүн ойлогон саясатына кыжырым келет. Бирок алар эми глобалдык транснационалдык компаниялар 100 миллиардтаган капиталдары бар. Жөнөкөй адам дугабы деп аргасыз болосун. Ушул жылы 28 декабрдан баштап Евросоюзда жаңы стандарт келди. Бүт компаниялар өзүнүн гаджеттерин Евросоюз мамлекеттерине сатабыз десе, алар стандарттуу разъем кылыш керек. Стандартташтыруунун жаңы жылга кандай тиешеси бар деп сурашыңыздар мүмкүн. Мен ойлойм, түздөн түз тиешеси болбосо дагы жаңы жылдын маанисин, зарылдыгын түшүнүүгө боло турган параллель бар. Календар кандай зарылдыктан келип чыкты? Анын адамзаттын турмушунда, тарыхында мааниси кандай? Жалпы эле жаратылыш, өсүмдүктөр болсун, жаныбарлар болсун, сезонду эске алып, ошого ылайык жашашат. Өзүнүн турмушун ошого ылайыкташтырат. Баарыбызга белгилүү, жыл 4 сезондон турат. Күн түндөн турат. Температура өзгөрөт. Жарык маалдын узундугу өзгөрөт. Ушул түздөн түз жаныбарларга, өсүмдүктөргө түздөн түз таасири тиет. Азыр биздин короодо бир өсүмдүк турат, Германияда тез эле жылуу болуп кетет. Кышында деле бүркөп калат. Гүлдөй турган болуп калат. Биз жашаган, кыргыздар жашаган жер орто географиялык калка 40 градустан 60 градуска чейин түндүк кеңдигинде жашайбыз. Ал жерде жыл мезгилдери контраст түрүндө резко айырмаланат. Кышы кыш, абдан суук болот. Жаз жаз, жайы жай, абдан ысык болот. Күзү күз. Экватор менен түндүктү айтпай эле коеюн, аларда мындай 4 мезгил ачык сезилбейт. Мына ушул алкакта жашаган адамдар өзүнүн турмуш тиричилигин ошол сезондорго ылайыкташкан. Мен жаныбарлардан баштайм, өсүмдүктөр. Өсүмдүктөр жаз келгенде гүлдөшөт, бүрдөшөт. Кээде алар күн эрте ысып кетсе, февралда деле гүлүн чыгарып бүрдөп алышат, бирок кайра мыйзам ченемде суук учур келсе, алардын өмөсү
урулуп кетет. Дыйканчылыкта, мал чарбада деле бул убакытты так аныктоо керек. Анткени биздин турмуш цикл улам жыл сайын кайталанып турат. Жаныбарлар деле төлдөгөндө, брачный сезону төлдөгөндө ушул балдары жазга жетсе экен, жылуу заманда тамак аш мол заманда төрөлсө экен, анан ол торолуп кийинки кышка чейин бутуна туруп алса экен деген логика менен өзүлөрүнүн биологиялык сааты менен жетекчилик алды. Кыргызда ай караган теке деген түшүнүк бар. Ялат асманды карап, календарды санап туруп, андан кийин жанагындай ответственный ишке барышкан. Балдар ошол жазга жетсин дегендей. Биологиялык саат демекчи, мен Германияда бир немистин тоок фермасында бардым. Тооктордун биологиялык сааты ушул күн менен түн келгенде ошону алмаштырган менен иштейт экен. Эгер биздин тооктор күнүнө бирден жумуртка туурса, немистин тооктору күнүнө 2ден, суткасына 2ден жумуртка тутуруп атты. Ал баарын айдап киргизип, светти өчүрүп капкараңгы кылып коет экен. Тоок бечаралар түн кирди деп, анан ошол жерде укташат экен. Анан бир аз өткөндөн кийин эле светти жапжарык кылып күкүрсө, алар күн чыкты деп ойлоп, алардын биологиялык сааты 2 эсе тез иштеп кетип, анан доорач жумуртка берет экен. Эми балыктардын икрасын алганда деле адамдар ушинтип куулук кылышат. Алар температураны сезишет. Сууну муздатса, кыш келди деп ойлоп калат. Бир убакыт ошо муздак сууда калмап, анан сууну кайра акырындап жылытканда алар жаз келди деп ушул уруктарын чачат экен. Ошентип мал чарбасында да, дыйкан чарбасында да календарды так билиш керек болгон. Ошентип ар эл өзүнүн түшүнүгүнө, жөндөмүнө жараша календарды, өзлөрүнүн календарлары болгон, аны алар аныктап сактап келишкен. Ар эл жанагындай ар кандай режим дегендей. Бирок элдер коом өнүктү, байланыш күчөдү, бир эл эмес, бир континенттин элдери карым-катнаш кылып калышты. Демек, убакытты да стандартизацияга туура калды. Жума 7 күн болуш керек, айда 30 күн болуш керек, 24 саат болуш керек, 60 мүнөт болуш керек деп убакытты да стандартташтырды. А жыл циклдүү болуп улам кайталангандыктан анын башталышын дагы бардыгы бир убакытка койбосо, анда алар соода сатыгы дагы, башка карым-катнаштары дагы синхрондоштура албай, кыйынчылыктар болмок. Эң чоң, өзүнүн заманында эң чоң, эң кубаттуу империя бул Рим империясы болгон. Ондогон элдин башын бириктирип кармап турган. Анан ошондо синхрондоштуруу, макулдаштыруу, стандартизация зарылчылыгы пайда болгон. Ошо баарыбызга белгилүү Юлий Цезарь деген император күчтүү реформа жүргүзүп, ушул бүгүн биз пайдаланып жүргөн календарды киргизген. Юлиандык календар деп ийналдан реформа болгон. Анан ошол киши жылдын башы 1-январь болсун деп белгилеген экен. Андан мурун деле, андан кийин деле Европада 15-кылымга чейин Европада жаңы жылды жазында белгилеп турат. Россия 15-16-кылымдарда сентябрда белгилечет. Мына ушуну айтып отурганда, кыргызда айткандай, өлбөгөн жанга жаз келет деп, ушул көккө жеткенге аракет кылат. Көккө жеттик деп. Анткени көккө жетсе мал аман болот, мал аман болсо жан аман болот, сүт пайда болот, май пайда болот.
Ошон үчүн көп элдер ушул жазды өмүрдүн башталышы, көптөн күткөн жаз деп ушул жазда майрамдап белгилеп жүрүшкөн. Чын эле абдан майрамдашкан. А кээ бир элдер тескерисинче күзүндө жыйын терим бүтүп токчулук болгон маалда белгилешкен экен. Бирок Юлий Цезарь реформасы менен ушунун баарын бир убакта, бир күндө белгилеш керек. Жана Рим империясынын элдери. Ошондо мамлекеттик башкаруу жеңилдеген, налогду жыйноо жеңилдеген, аскер компанияларын согушту уюштуруу жеңилдеген, соода сатык жеңилдеген. Рим империясы күчтүү болгондон кийин анын стандарттар акырындап Европа өлкөлөрүнө тараган. Ошентип бүгүн бүт дүйнө ушул календарь менен жашашат. Бизде кээ бирлер бул христиандардын майрамы деп коет. Жок, христиандардын майрамы эмес. Анткени Юлий Цезарь Иисус Христос төрөлөрдөн 47 жыл мурун календарын киргизген экен. Бирок календардан ошол кезде баары бир диний мааниси болгон. Ал кезде бутпараст деп көп кудайга ишенген элдер, язычниктер болушкан. Римдиктердин ошол убакыттын замандын кудайы Янус деген болгон. Аны Двуликий Янус, эки жүздүү Янус деп коюшат. Анткени ал өткөн чак тактты карап турат, келер чак алдын карап турган кудай болгон экен. Бирок ал заманда илгери кыргыздарда деле дүйнөгө болгон көз карашыбыз, билимибиз баары аралашкан болду. Турмуш тиричилик эрежелерибиз деле, этика, моралдык эрежелерибиз деле, билимибиз деле дин менен аралаш болгон. Бөлүп каралган эмес. Кийин анын ар бир тармак өзүнчө болуп бөлүнүп чыкты. Ошентип 1 январдын илгери 2000 жыл болгон бутпарасттык диний тарыхы артта калып, бүгүн бул светтик күн деп белгиленет. Дата деп. Муну дүйнөнүн бардык өлкөлөрү моюнга алып белгилеп келип отурат. Иш кагаздарын ушул календарь менен жүргүзүшөт. Бирок кээ бир мусулман өлкөлөрүнүн өзүнүн календары бар, ай календары. Алар жаңы жылын өзүлөрүнүкү бар. Мисалы, мусулмандардын жаңы жылы Мукаррам деген айдын 1-күнүнөн башталат экен. Бул биз азыркы часынан эсептегенде 622 жылы Мухаммед өзүнүн тарапташтары менен Меккеден Мединага көчүп келген күнү деп эсептелет экен. Бирок мындай өлкөлөр аз. Бирок ошол өлкөлөр дагы өзүнүн эл аралык мамилелеринде, эл аралык соода мамилелеринде 1 январды жылдын башкатары эсептешет. Бул календардын зарылдыгы жөнүндө сөз болду. Бул зарыл экен, керек экен. Биз ушинтип жашаганга мындай мажбур экенбиз. Бирок аны майрам деп канчалык майрамдаш керек? Бул экинчи маселе. Бул күндү жылдын башталышы деп моюнга алганы менен кээ бир өлкөлөр, мисалы чоң өлкө Кытай, Индия, Вьетнам, Бангладеш, Иран, Саудиттер, жада калса еврейлер, Израиль бул күндү мындай жумуш күн деп эсептеп, майрам деп эсептебейт экен. Бирок калган көп өлкөлөрдө бул майрам жумуш эмес күн. Германияда дагы бул күнү 1 январ күнү
Kızıl dem alış günü. Oşentip bu günde ar el özünün madaniyatına, tarihine, balkim dinine jaraşa ar kanday belgileşет. Men ойлойм, Kırgızstanda dagы бул күндү албетте белгилешибиз керек. Анткени илгерки байыркы замандан бери эле адамдар жана мен айткандай өлмөгөн жанга жаз келди деп белгилегендей, же токчулук болуп түшүм майрамы деп күздө белгилегендей, бул адамзаттын канына сиңип калган адат, ритуал керек болсо, бул майрамдалыш керек. Христиан дин билармандары деле, мусулман дин билармандары деле бутпарастардын майрамдалбаш керек деп айтып жүрөт, бирок бүгүн жана мааниси, маңызы өзгөргөндүгүнө байланыштуу мен ойлойм бул ислам динине каршы келбей коомчулукка мындай зыяны жок. Биздин маданиятыбызда жаңы жыл бул үй бүлөлүк майрамдардын катарына кирет. Элдик майрам, үй бүлөлүк майрам. Үй бүлө жыйналышат, туугандар жыйналышат, жакшы тилектерди айтат, жылдын жыйынтыгын чыгарат, жаңы туугандарды түзөт дегендей, бул күн менин оюмча үй бүлөлүк майрам катары жупуну, бирок чоң маани каада менен белгилениш керек деп ойлойм. Жаңы жылды белгилеш керек дегенден улам биз жаңы жылды жылына 3 жолу белгилеп майрамдаган эл экенбиз. Кыргызга майрам эле болсо болду, шылтоо эле болсо болду дегендей. 1 январда ушул стандарттык, жалпы адамзаттык жаңы жылды белгилеп тосуп атабыз. 13 январь күнү бул православдардын Старый Новый год деген майрам, ал да бизде кызыл күн. Эми Орто Азия менен жакынкы чыгыш элдер убактан, байыртадан бери белгилеп келип аткан жаңы жыл Ноурuz. Биз муну 21 мартта тосуп алып белгилейбиз, майрамдайбыз, ал да кызыл күн. Урматтуу достор, мен гаджеттердин, зарядный устройстволордун мисалында унификация менен стандартизация кандай маанилүү, аны жаңы жылга да мындай байлай кеттим, айттым. Унификация, бул глобализация. Чоң айтканда бул глобализация. Анан глобалдаштыруу менен улуттук өзгөчөлүк кандай айкалышат? Стандартташтыруу, унификациялоо улуттук өзгөчөлүктөрдү жоготпойбу? Кыргызга кыргыз улутуна анын пайдасы кандай? Зыяны кандай? Бул да абдан кызыктуу тема, аз талкууланып келаткан тема. Ушул боюнча кийинки жолугушуубузда пикир алмашсам деп ойлойм. Саламатта болуңуздар.